Эле эле пицца деливери болуп иштеген болчумун. Кредитный карточкалары бул түздөн-түз ташырын берет. Машина алгандан кийин бузулушу мүмкүн, же бирөө сүзүп алышы мүмкүн. Ошол жактардан бери жардам берем. Ошол бул Америкадагы система, вот кредитный система бул на доверие, да? Справка с места работы деген түшүнүк жок бул жерде. Ошо 5000ди машинага чаптабай, андан көрө үй бүлөңүзгө чаптаңыз, же бизнесиңизге чаптаңыз. Ошол көбүрөөк сизге пайдасын берет го деп ойлойм да. Мына достор, биз Оокбук шаарында жайгашкан Toyota центрдин ичине кирдик. Бул жакта биздин кыргыз тууганыбыз иштейт, Нурлан. Сиздин офисиңиз жөнүндө айтып кетпейсизби? Бул мен офисте 3 месяцтен бери эмгектенип жаткандыктан, баягы ар кайсы улуттагы адамдар иштейт. Мен кыргыз улутундагы мен эле болуш керекмин. Андан башкалар баягы сатуучу тармактагылар где-то 17-18 адам. В общем, 22 го дейм. В общем, 22 адам бул менеджерлер менен кошкондо. Анан финансовый департамент бар, ошо финансовый департаментте 4 киши адам эмгектенет. Андан тышкары сервис департаментте ал жакта көбүрөөк. Сервис машинаны оңдой турган механиктери, анан ошол адвайзер деп коет го, баягы сунуштай турган. Ошолор дагы аякта дагы 7-8 киши. В общем, где-то бир 80ден 100 кишинин ортосундагы адамдар эмгектенебиз бул жерде. Ушул жалгыз офисте. Ушул эле делеске дагы. Чоң жетишкенбиз. Бунду офистин ичинде силерде көбүнчө жаңы машиналар эле гана турабы? 24-жолкулар, Ооба, баардыгы жаңыраак, жаңыраак машиналар турат. Анан колдонулган машиналарды тышка чыгарабыз, кээ бир жаңы машиналар тышта, анан калгандары гаражга коебуз. Менин атым Нурлан. Америкага келгениме 12 жыл болуп калды. Мурун студенческий программа менен келдим эле. Алабама штатында. Потом кыргыздардын баары жашаган Чикагого көчүп келдим. Чикагода жүргөндө элчилеп эле пицца деливери болуп иштеген болчумун. В общем, где-то бир 9-10 айдай пицца ташып иштедим окшойт. Анан ошол эле учурда мен тракка, эл катары трак школага барып, кыйындык менен алганбыз. Мурун CDL'ды алыш өтө кыйын эле. Анан ошол кыйынчылык менен алганбыз. Тракта ошондо 3 жылдай иштедим, эмгектендим. Өзүмдүн трагым да бар болчу, компанияда ачканбыз деп кеткенбиз. Андан кийин бирок өзүм сезип аттым, что бул меники эмес экенчи, трак бизнесте болгондо. Трактан чыкканмын, трактан чыккандан кийин ошо бир машинаны өзүм кызыккан үчүн Тилискеде иштегим келди эле да. Анан ошол учурда менде ошо биринчи жолу Toyota алдым эле. Анан ошол Toyota жагып калып, Toyota Camry эле биринчи үлгүсүндөгү. Анан ошо Toyotага барганга бир себеби болду дейм да. Аякта ошондо 2017-жылы Toyotада иштеп баштадым. 2017-жылы Toyotада ошо Чикагонун өйдөрөөк жагында Тилискеде иштедим эле. Ал жерде 2 жыл эмгектендим. Эч кандай продажада мындайча айтканда экспириенсим жок эле. Ошол жактан үйрөндүм, ошол жактан машина сатканды да үйрөндүм, машинаны ичинен тышынан чейин үйрөндүм. Ошол эле учурда бул финансовый жактарды, финансовый грамотность жактарды көбүрөөк өзүм кызыкчумун. Көптөгөн китептерди окудум эле. Анан баягы эмне учурда машиналар ала алат, эмне учурда машина ала албайт, эмнеге буга берет, буга эмнеге бербейт деген ошол суроолорду өзүмө берчү элем. Ошону менен аба көп изученияга изучать эткенге туура келди. Анан баардыгы чылап IT ошол кезде IT бум башталды эле. Мен дагы ошо IT буткемпке барып IT тармагына киргенмин.
IT тармағында ошо 4,5 жылдай иштедим. Ошо быйыл ошо токтоттум десем болот. Анан IT тармағында иштегенде деле ооба кызыктуу, бирок өзүмдү эркин сезе алган жокмун ал жерде. Өзүмдү менин жумушум деп сезе алган жокмун, потому что мен өзүм үйүмдүн эле бир комнатасында эле кечке отура бердим эле. Анан ал өзүнчө мен үчүн буулуктун биринчиден. Мен кишилер менен сүйлөшкөндү жакшы көрөт элем. Кишилер менен сүйлөшүп басканды, тышка чыкканды ошону абдан жакшы көрөм. Анан ушундай Toyota'га кайра келейин деп чечтим. Анан ушул дилерскиге биринчиден болуп жазганмын. Анан алар интервью кылышты. Жагып алым окшойт, сразу эле башта деп сунушташты. Анан сразу эле ошентип баштап кеттим. Азыр бул жерде иштеп атканыма 3 айлай болду. Мурунку жерде 2 жыл иштедим эле, анан мыякта 3 ай болду. Ошо Кудайга шүгүр, ошо кайра Toyota'га келип алдым. Таанышканыма абдан кубанычтамын сиз менен, Нурлан мырза. Автоунаанын алардын астында кантип даярданыш керек алдын ала, төлөө пайызы азыраак болуш үчүн, адамга өзүнө аябай ыңгайлуу болуш үчүн, кардарга ыңгайлуу болуш үчүн кантип даярданып алдын ала ушунун баарын билип алсак болот. Албетте, машиналардан мурда адам албетте social security номери болуш керек. Андан тышкары постоянный работа болуш керек да. Бул бир жерде иштеген жумушу керек. Анан доходтору убагында келе тургандай болуш керек. Баягы кэш деп коет го, наличка менен алган болсо, муну биз кредит скору анча болбогон адамдарга доказать этиш кыйын. Банкта биз Toyota сатып аткан үчүнбү же башка бренд сатып атсак дагы Toyota банк болобу же башка банк болобу, алар доказательствону сурайт да. То есть кайсы жерде иштеп атат, канчадан бери иштеп атат, канча айлыгы бар депчи. Анан баягы наличка алганды биз доказать этиш кыйын. Ошондуктан чек болобу же 1099 болобу ушул банковский стейтменттерге келгени, ошол кайсыл компанияда иштесе ошондон келгени зарыл. Бул биринчиси. Экинчиден кредит скорубузду болушу, менимче жакшы условия болуш үчүн кредит скор жана балловый система да, ошол болушу өтө зарыл деп эсептейм, потому что ал түздөн түз таасир этет насыяга алып аткандачы. Анан ал ошол жакты ойлонушубуз керек, кандай кылып өстүрүш керек, ошол менимче зарыл деп эсептейм. Азыр ушул жактан мен дагы эки суроо пайда болду да. Бир жерде кардарыбыз эгер бир жерде иштей турган болсо, канча жыл иштеген стейтмент керек? Экинчи суроо, кредит скор канчадан канчага чейин болуш керек? Бул сурооңуз сизде эки түрлүү да. Биринчиден эч кандай зарылчылык жок. Бир жерде 10 жыл иштеш керек или 1 жыл иштеш керек дегенчи. Эң негизгиси баягы акча алып атканы маанилүү, канча акча алып атканы маанилүү. Экинчиден бул жанагы алганы кредит скор дегениңиз, кредит скордун баягы жаман дегени жок. Просто кээ бирөөнүкү жеңил дегени бар, анан жакшы дегени бар. Жеңил дегени биздин карылардын көбү, особенно ошо кыргыздардын арасында Америкага жаңы эле келишкен да. Анан алардын кредит скорлору баягы 700 болот, же 750 болушу мүмкүн, же 680 болушу мүмкүн, бирок кредиттин историясы өтө жеңил. Жеңил дегеним бул бир картасы бар же эки картасы бар. $500 бар, анан $200 бар. Анан $500, $200 же $1000 анан 40 миңдик машинаны кетет да. 40 миңдик машинаны алыш үчүн бул өтө эле оор. Банктар ишеними жок. Ошондуктан кичирээктен баштаса, менимче жакшы болмок деп ойлойм. Потому что кичирээк машина имеется в виду арзаныраак, көп кымбат эмес, анан жаңыраак, анан гарантиялары болсо анда да жакшы. Анан ошол алып аткан учурда баягы кредитный карточкалары бул түздөн түз таасирин берет. Бул жерге ошо кредитный карточкалардын ошол канча бар и лимиттери ошо канча. $500, $1000 деген бул өтө аздык деп эсептелет, потому что биз эгерде $40 миң же $30 миң же $25 миң машина алып аткандан кийин биз ишеним көргөз үчүн көбүрөөк скорубуз көбүрөөк, лимити көбүрөөк болсо алдан жакшы. Андан тышкары көбүрөөк колдоно турган болсо, хотя бы 6 ай, 7 ай, 8 ай, миң, хотя бы 1 жыл, 2 жыл. Андан көп болсо еще лучше, да? Ошол бул Америкадагы система, вот кредитный система, бул на доверие, да? Биз айтканда баягы мурунку историялар каралат. Кайсы убакытка кредит скорлорун кантип колдонду,
кайсы убакта төлөдү, ошол историяны машина алып атканда сөзсүз түрдө калат. Бул машина эле эмес, бул үй алып атканда дагы да. Ошол эле учурда ошол экөөнүн системасы окшош. Машина алып аткан менен үй алып аткан. Сиздин кандай бир application колдонуп атканыңыз болсо, там кредит карма болобу же банковский болсо, алар багы точно көргөзө албайт. Бирок ошо машина алып атканда же үй алып атканда багы более тщательно текшерилиш үчүн ошол учурда гана биз точно биле алабыз да, примерно канча бере алат экен. Эгерде биздин жарандар сизге кайрылып калса, кандай жардам бере аласыз Нурлан мырза? Биринчиден консультация берем. Эмне документтер керек болот, эмне документтер өзүңөр ала келишиңер керек болот. Ошол эле учурда баягы мен ал жарандын историясын билгим келет. Анан ошого жараша эмне машина ала турганын өзүмдүн советин бермекмин. Ошол жактан баштайбыз. Андан тышкары, эгер машинаны тандап ала турган болсок, ачык айкын түрүндө документальный баарын көргөзүп берип, ошол эле учурда машина алгандан кийин дагы баягы жумуштун баары бүтүп калбайт да. Машина алгандан кийин бузулушу мүмкүн, же бирөө сүзүп алышы мүмкүн. Ошол жактардан бери жардам берем. Бирок ал менин жумушум болуп эсептелинбейт. Бирок мен ал өзүмдүн кардарларыма утулбаш үчүн баягы көп кишилик билбестик кылат го. Ошо билбестиктерден арылыш үчүн баягы чоң советтерин берем да. Андан тышкары жардам берип келет ал. Мурунтан бери көп сизде көрүп жаткан кыргыздар деле айтышат болуш керек. Аларга да жардам берип келген болчумун. Мурун машина иштебей турганда деле жардам беришин. Анан азыр иштегенден кийин дагы тем более да, бул жерден баягы уже ичинен билем да. Ошол ичинен бери жардам бере алам. Мүмкүнчүлүк бар. Жаңы келгендер үчүн же болбосо жаңы машина алам дегендерге мындай кайсы машинадан баштасын, кымбатыраагынанбы, арзаныраагынанбы, чоңу, кичине кандай машинаны сунуштайт элеңиз? Жаңы эң биринчи машина алам дегендерге. Эң жакшы суроо. Бул эң биринчи ала турган болсо, өзүнүн атына ала турган болсо, кредит скорун анчалык жакшы эмес болсо, биринчиден кымбат эмес машина караш керек. Экинчиден жаңыраак машина караш керек. Үчүнчүдөн гарантиясы болсо, бул зарыл. Баягы проценттери аз болгонуна, анан одобрение болгонуна бул түздөн түз таасирин берет да. Экинчиден баягы даун пейменттин көлөмү канчалык чоң болсо, финансируемый сумма азыраак болсо, ошол көрө. Ошо жакшы болот. Эмнегедир дегенде, кийинчерээк, например, ошол биринчи арзаныраак машина алгандан кийин биз баарыбыз чоңоёбуз, өсөбүз, семьябыз чоңоёт дегенде, бирөө балалуу болот, бирөө көбүрөөк семья болот деген чоңураак машина, кымбатыраак машина ала турган болсо, ошо баягы кийинки finance amount чоң кичирээк болсо, финансируемый сумма, ал кийин машина алмаштырганга чоң мүмкүнчүлүк болот да. Анан ошо даун пеймент түздөн түз таасирин берет. Ошо даун пейментти баягы финансируемый кичирейген сайын кийин машина алганга чоң мүмкүнчүлүк болот эле да, алмаштырганга дагычы. Сиздин сунушуңуз боюнча жаңы келгендерге же болбосо биякта 2-3 жыл, 5 жылдап жашагандарга эң биринчи, эң маанилүү бул кредит скорду туура колдонуп, туура көбөйтүп, кийин насыяга үй же машиналарда жеңилирээк болот экен, э? Албетте. Баягы Кыргызстандан келгендер кредитный система биздин СНГ өлкөлөрүндө өтө таптакыр башкача. Таптакыр башкача деп эсептейм, потому что бул жердеги система вот мен айткандай ушу на доверие да. Анан историябызды өзүбүз жасашыбыз керек. Өзүбүзгө баягы ишене тургандай кылып, убагында төлөй турган болсок эле кийинчерээк жакшы болуп кетер. Анан сиз айттыңыз, бул баягы кредитный скор маанилүү деп, ооба, кээ бир учурда баягы кредитный кээ бир адамдардын кредит скору жок болгондуктан алар мындайча айтканда поручитель, баягы бирөө поручация этип косайнер деп айтып коебуз. Ошо косайнер историясы жакшы боло турган болсо, алар албетте ошо кимге ким машина керек болсо жардам бере алышат. Эгер кардардын social security номери жок болсо дагы поручитель менен алса болот машина, туурабы? Мен ал жолду сунуштабайт элем, потому что бул social security жок болгон учурда ал историясын ал адам өстүрө албайт. Social security бул маанилүү өтө эле. Же болбосо social security болбосо ITIN деген номер болот, ал баягы компания ачып ошол аркылуу иштей турган. ITIN номери болсо да, хотя бы ошондой болсо дагы зарыл да. Анан ал ITIN историясы да жок болсо, анда ошол поручитель косайнеринин историясы маанилүү болот калат. Справка с места работы деген түшүнүк жок бул жерде. Биз стейтмент катары көрөбүз. Бул документально сурашат да, то есть по факту. Опять же, баягы
например, кредит скор анча болбогон учурда, көп учурда 99% учурда ошол учурда эле стейтмент аркылуу биз көрө алабыз. Ошону банктар сурашат, биз ошону көргөзүп провайд кылабыз да. Анан ал баягы сиздин работодателиңизден справканы муну деген бул деген эчтекеси кереги жок. Баары тең бир жерден бүтөт, бул жерден бүтүрөбүз. Биздин кыргыз кардарлардын процесси кичине узагыраак учурда болот, чем бияктагы коренное населениедагы или баягы уже түшүнгөн кредит скорлор жакшыларга караганда. Биздин тилекке каршыбы, менимче даже тилекке каршы деп да айта албайм, потому что баарыбыз тең кичинекейден баштайбыз го. Ошон үчүн баягы баардыгы тең баягы аз-аздан башталып баштайт. Мындан мен ишенем, что кийин кыргыздар, биздин кыргыз жарандарыбыз кийин бул учурда баягы башталышы да, бул учурда бул чоң нерселерге жетишкендиктерге жетишебиз да. Мен өзүбүздүн жарандарга сунуштаганым эң баягы мисалы Highlander болобу, же Sienna болобу, же Corolla болобу, же Camry болобу, эң максимальный комплектация дегенди унутсак деп ойлойм да. Бул биринчиден баягы Америкага келгенден кийин баарыбыздын кыялданган максатыбыз бар. Ошол кыялган максатыбызга жетишибиз керек. Ал баягы максимальный комплектация деп Platinum Trim деп аны алганы үчүн бизге эч ким акча төлөп бербейт. Же ошол эле учурда такси кылып атканда сизде Platinum десеңиз ага көп төлөп бербейт, агачы. Сиз өзүңүздүн үй бүлөңүзгө, өзүңүзгө ылайыктуу болгон эле машина алыш керек да. Биякта роскош деп Американы эч ким сизди удивлять эте албайсыз, мындайча айткандачы. Америкада мындай десеңиз всегда баягы мияктагы бирөө бар да. Ошондуктан баягы биз өтө кымбат нерселерге умтулбастан машинаны алганга жараша баягы өзүбүзгө ылайыктуу, чөнтөгүбүзгө анан ыңгайлуу боло турган карашыбыз керек деп эсептейм да. Бул өтө маанилүү, потому что бизде Кыргызстандан жаңы келгендер баягы Кыргызстандан келген учурда дагы баягы менталитети жакта калып калганда ошону өзгөртүшүбүз керек деп ойлойм да. Бияка Америкада баягы чоң нерсеге жетишели. Биз бул жерде чоң возможностьтор бар да. Чоң нерселерге кыялданалы да. Ошол менимче. Анан сиз ошо максимальный комплектация деп ошо кардарларды издегенде, разницасы 5000 же 7000 болот да, комплектациянын разницаларычы кээ бир учурдачы. Ошо 5000ди машинага чаптабай, андан көрө үй бүлөңүзгө чаптаңыз, же бизнесиңизге чаптаңыз. Ошол көбүрөөк сизге пайдасын берет го деп ойлойм да. Балаңызга, атаңызга, мамаңызга дегендей да. Ал көбүрөөк кийин сизге жардам бере турган нерсе. Машинанын максимальный комплектация дегениз сизге эчтеке бербейт. Эгерде башка штаттан пайызы өйдө кылып машина алып алган болсо, ошондой учурларда бияка Чикагога келип ошол машинаны бияктын документи менен бияктын дилерский центрден келип алмаштырса болобу? Ооба, албетте болот. Албетте болот, бирок ошол эле башка штаттан алган машиналардын тилекке каршы өтө кымбат баада алып калган болот да. Базардын суммасы акчасында эмес, базардан чоң жогору алар баягы колдонуп ситуациядан колдонуп анан кымбат баада сатылган болот. Андан тышкары адамдар, ошо кардарлар билбейт эмнени кошуп сатты, эмнени кошпой сатты. Анан эгер машина бир 20 миңдик болсо, банкка карызы $40,000 карыз болгон кардарлар көп да. Анан алар мен сурайм, бул эмне алдың эле депчи, контрагын кээ бирөө контрагын да билбейт, контрагын жоготуп алышкан или беришкен эмес. Анан мен бияктан жардам бериш үчүн мага көбүрөөк информация керек да. Мен баягы акчаларын кээ бирөөнүкүн көп учурда баягы кайтарып берген учурлар болуп атат. Анан башка дилескелерден алганда дагы ошол акчаларын кайтарып берип атам. Башка алмаштырайын дегенде же болбосо алданып калгандар учурлар болуп атат. Аларды ошо кайра акчаларын кайтарып берип аракетин кылып атам. Бирок ошол эле учурда мен баардык адамдарга көп учурда жардам бербей алышым да мүмкүн. Анткени баягы өтө эле көп карыз акчасы бар банктачы. Өтө эле көп. Ал мен ошол базардагы ценасы өтө эле аз. Сатуу баасы аябай 3 эсе көп. Ооба, 2-3 эсе көп турган учурлар болот. 2 эсе кээ бирде $10,000 разница болот, кээде $20,000 разница болот. Анан ошол разницасы чоң влиять этет да. $4-5,000 болсо да, может быть, бир нерсе кылып чыксак болот. Вот 15,000-20,000 болгондо уже кыйыныраак да. Анан өзү көбүрөөккө кийин акчага өзү эле албаса болот. Утуласыз да, мындайча айтканда.
менде опытыңызда болду беле ушундай сыяктуу интересный бир кейс? Бирөөнүн акчасын артка кайтартып, же болбосо аябай чоң акчага алданып калып, башка дилерский центрде, же болбосо Чикагодо, Иллинойсто, неважно, башка штатта болобу. Ушундай ситуация болду беле? Ар күн сайын. Прям запомнилось. Ар күн сайын ушундай кишилерге. Ар күнү. Баягы айта албайм, что мага бирөө бул запомнился деп. Бирок бир жигит машина алды эле. Анан ал ошо мен айткандай эле, канчага алганын да билбейт эле, эмнеси машинасында бар жок билбейт эле. Анан мен ал контрагын алып кел деп сунуштадым. Анан контрагын алып келгенден кийин түшүндүм, баягы көп нерселер кошулганын. Анан кээ бир нерселерин тилекке каршы кайтара алган жокмун. Бирок кээ бир нерселери керектүү нерселер, особенно ошо Toyota'дан алган экен. Ошол калган нерселерин возвращать как down payment, первоначальный взнос катары колдонулуп, ошол 25%нен кетип, анан 8%ке алган, түшүп алган эле да. Бирок бул уже экинчи учурда уже жакшыраак условия биринчиден, экинчиден ал өзү түшүндү эмнеси катаны келтиргени, үчүнчүдөн өзү дагы ошол негативный баланста кийинки машинага өтүп кетет да. Ошо негативный балансты жапканга өзү дагы умтулду. Down payment дагы берем деди, мени куткар деди. Анткени 25% ал машинанын ценасы кемитпей эле, ошо банктын өзүнүн процентин гана алып жатышты эле да. Анан ошондон мен төлөп атам, бирок машинанын баасы түшпөй атат деди да. Анан менен ошондо сунуштадым эле, алып кел, контрагыңды алып кел, көрөлү, карайлы. Анан ошол эле учурда бул жакшы кейс болду да, жакшы жардам берип кеткен. Мындай учурлар менде ар күн сайын келишет. Өзгөчө кыргыз жарандарынын арасынан болсо керек. Албетте. Бул жамандаган жакшы эмес, бирок баягы биздин улуттагылар, казактарды, кыргыздарды, өзбектерди башка улуттагылар кичине акылы жок дедиби, же ситуациядан колдонуп кетишеби, ушундай тил билбейт деп ойлоп койгондор. Ооба, албетте. Алдап эле кеткен. Ооба. Ошондой эле баягы билбейт деп кыла берген да. Анан эртеси дагы алар жардам бергенден макул баш тартышат. Эмне кыларын эч ким жардам бергиси келбейт да андай учурларда. Анан ушундай учурлар өтө көп. Бул ондоп эмес, бул жүздөп, миңдеп. Чынын айтсам, анан мага күндө ушундай звоноктор постоянно келип турат. Анан координировать эткенге аракетим кылып атам. Сиздердин ушу автосалондо кандай үлгүдөгү машиналар бар, кандай модельдери бар? Жакшы суроо. Бул Toyota'нын бардык үлгүсүндөгү машинаны сатабыз. Биринчиден жаңы болобу, колдонулган болобу. Андан тышкары, эгер колдонулган машина болсо, бардык үлгүдөгү. Бул Mercedes болобу, BMW болобу, же Hyundai болобу, же Kia болобу, же японскийби, корейскийби, же американскийби. Бирок алардын баары колдонулган. Ооба, колдонулгандар. Башка үлгүдөгү машиналар бардык колдонулган үлгүдө. Может быть, 1 айлык машина, может 5 айлык машина, может 1 жылдык же 10 жылдык дегендей да. Колдонулбагандардан Toyota үлгүсүндө. Жалгыз эле Toyota үлгүсү. Ооба. Силерге айта кеткендей, бизде Toyota үлгүсүндө эле эмес, башка үлгүдөгү машиналарды, колдонулган машиналар да сатылат. Бул, например, Subaru, Toyota, Subaru, Acura, Jeep, Range Rover, Mercedes жана башкалар да. Биздин кыргыздарга эң актуальный машиналардын бири бул 70-ка, биздин артыбызда 70-ка да айтып атат. Ошол 70-калардын бири. Бул машина баягы 2018-тен баштап 24-жылга чейинки модель болуп эсептелинет. Анан алардын баалары ар кандай, милясына жараша, анан комплектациясына жараша болот. Бул машина азыркы турганыбыз 16,5 болуш керек, по-моему. 12,5 миң турат, 16,5 баасында турат, бирок милясы көбүрөөк болгон үчүн. Бул SE үлгүсүндөгү машина. Мындай машиналар бизде ар дайым келип турат. Бизге эгер суроолоруңар болсо, ушундай машинада үлгүлөрдү албетте кайрылыңыз, телефон чалыңыз, анан андан ары жардам берип кете алабыз. Функция боюнча айтып комплектация SE-лери боюнча эмне разница болот SE? SE'де бул башка LV түрүнөн караганда айырмачылыгы кожаный руль, кожаный сиденье,
Анан поставкалар кичине башкачараак, салыштырмалуу элиге караганда. Андан тышкары эгер тышындагы визуальный различиясын көрөбүз десек, бизде алдыңкы грили более агрессивныйраак спортивный болуп көрүнөт дагы. Андан тышкары чоңураак дискасы бул дөңгөлөгү более низкопрофильный эмес, бирок дөңгөлөктүн размери кичирээк болгону менен бирок дисканын размери чоңураак. Арт жагынан карап көрө турган болсок, бул жерде SE үлгүсүндө же XSE үлгүсүндөгү различие, бул жерде спойлер болот, анан арткы бампери башкача. Анан exhaust pipe деп коет го, глушителдин высот двойной глушитель болот. Бул SE үлгүсүндөгү, XSE'де болсо 4 quad да, то есть 4 тешиктеси бар да, мындайча айтканда. Ушундай различиялар бар. Урматтуу биздин катталуучуларыбыз, сиздер үчүн аябай кызыктуу, эң башкысы силерге маанилүү маек болду деп ойлойбуз. Нурлан мырза, сиздин жаңы катталуучуларыңызга, биздин урматтуу көрүүчүлөрүбүзгө каалоо тилегиңизди айта кетесизби? Биздин кыргыз жарандарга баарыңызга ийгилик, бар болгула, бай болгула, көп жетишкендиктерге жетишкиле. Кыялдангыла, чоң нерселер кыялдангыла. Кичинекей нерседен өзүңүзгөрдө чектелбегиле, чоң нерселерге умтулгула. Эгерде машина тууралуу или ушундай финансирование тууралуу эгерде суроолоруңар болсо, менин баракчам болот. Сиз коюп коюңуз. Instagram баракчам да бар. Ал жерден суроолоруңузду берсеңиз болот. Телефон номерим дагы ошол Instagram баракчамда көргөзүлгөн. Сиздер Америкада жайгашкан менин жарандарыма, менин туугандарыма эмнени айткым келет? Кыргыздар менен гана чектелбестен башка улуттар менен аралашкыла. Тил үйрөнгүлө. Бул жерде Америкада чоң жетишкендиктерге жетишкенге мүмкүнчүлүк болот. Бул өлкөдө баягы тырышкандардын өлкөсү да. Көп нерсеге тырышам десеңиз эле жетише бересиз.